Дооронбек Садырбаев. Каракчы. Аңгеме. Чыгарманы көркөм окуган, үндөштүргөн Эрнес Кыяз. Кычыроон кыш күндөрү аркы беркиден кеп уруп коюп жоонтоп адам ала тоонун ороп арасында автобус күтүп турабыз. Эмнегедир эле кимдир бирөөнүн өткүр көз карашы желкемди көзөп туруп алгансыгандан улам акырын кылчайып жан жагымды карасам, чын эле шляпасын көзүнө баса кийген, турпаты менден кабел теңирээк, кудум эле детектив кинолордогу каракчы кебетеленген орто жаштардагы неме утур тыбыт мээлеи менен делдеген эки кулагын ушалап коюп, мени теш этиктеп туруптур. Муундарым калчылдап, жүрөгүм алкымыма каптала түштү. Анын жүзүнө дагы бир жолу тик багып караганга даабай, автобус күтпөй эле жөө кете берейинчи деп топтон бөлүнүп чыга берсем, ал дагы артыман ээрчип алса болобу? Жан талашып кайрадан адамдарга аралашканча шаштым. Ал да кайра тартып, акырындык менен мага жакындай баштаганда Кудай жалгап, автобус келип калбадыбы? Жанагы каракчыдан кутулуунун амалын кылып, кемпир кесекти жөөлөсөм да автобуска эң биринчилерден болуп чыктым. Бирок караң калгырдыкы, автобус жаңыдан жыла баштаганда ал да акыркы болуп илинип калыптыр. Автобустун орто чениндемин. Артыма дит бакпай келатам. Ошентип турсам бир окумда каракчынын салмактуу муштуму далыма бир тийди. Мына, бул чындап мени күмжам кылууга аттанган неме тура? Өлгөнүм ушул экен деп көзүмдү жумдум. Муш дагы тийди. Өпкө жүрөгүм үзүлүп кете жаздады. Жаңадан автобустун терезесин сындыра тээп чыга качайын деп калганымда арт жагымдагы эткел байбиченин үнү кылды. Ай бала, 5 билетти тешип бере койчу баскычка деп байбиче бир нече талон берди. Кудай жалгап байбиче экен. Коркконго кош көрүнөт деген ушулда. Бирок жанагы дугдуйган немени муштуму тийсе, бала чакамын көргөнгө эмне болот эле? Кой ушунчамдан мындан кутулайын деп талонду берип жиберип, өзүм да алдыңкы эшикти көздөй жылып жөнөдүм. Мен алдыңкы эшиктен түшсөм, каракчы арткы эшиктен түштү. Сыр билгизмемиш болуп көп кабаттуу үйлөрдү көздөй бастым. Ал дагы артымдан калбай келатат. Жардамга чакырайын деп эки жагымды карасам, мага жан тартар эч ким көрүнбөйт. Кадамды каттуулаттым. Ал да кала турган эмес. Аргам түгөнгөндө чуркап жөнөдүм. «Өй, токтой турсаң» деди каракчы. Жан чиркин таттуу болот экен. Тызылдап бутума тийбей чуркап келатам. Каракчы эми көзгөрүнө кууп алды. Чоң көчөгө чыктым. Ал барган сайын жакындап келатат. Колумдагы портфелимди ыргытсам, каракчы ошого чалынып асфальтка жыгылгандай болду. Мен артыма кылчайбай качып келатам. Кайрадан каракчынын жакындап калганын туйдум. Ушул учурда жаңыдан жөнөп бараткан троллейбуска жетип барган экенмин. Эптеп сетеп ага жабышып, артындагы тепкичтери менен үстүгө чыга качтым. Каракчы да эми чындап киришкен белем, жанынан өтүп бараткан жүк ташуучу машинанын кузовуна жармашып чыгып, троллейбуска жакындап келатты. Аңгыча троллейбус темир жолдун астындагы көпүрөнүн түбүнөн өтүп баратканда чымырканып туруп, бир секирүү менен көпүрөнү тиреп турган устундарга жармашып калдым. Анан көпүрөнүн үстүнө чыгып, эми аман калдым го деп үстү башымды күйүнүп жатсам, төмөн жактан күшүлдөп каракчы да чыгып келатыптыр. Дагы качтым. Алары ушул болсо алсын деп 200 сомдук пальтомду чечип ыргыттым. Бирок каракчы аны карап койбогону мындай турсун, өзүнүн пальтосун чечип ыргытып, костюмчан болуп кууп келатты. Ошентип куушуп отуруп шаардын четине чыгып кетиптирбиз. Жолдун боюндагы чайкананын жанында токтоп турган араванын үстүндө отурган ээсин жыга түртүп, камчы менен берип калганымда араң турган аттар учкан куштай зымырап жөнөштү. Бир топ узаганда эми кутулдум го деп бурулуп карасам, каракчы жанагы араванын жанында турган жашыл Урал мотоциклин минип кууп келаттыр. Жол менен качсам дароо жетип ала турган. Араваны өз алдынча кое берип, карбаластап тууну кыялап жөө качып жөнөдүм. Ада изиме түшүп кууп келатат. Ошентип олтуруп Түшөй кырдын кылдач окусундагы Чала Булат тууганчылык жагы бар Абдурахман деген токойчунун үйүнө барып калыпмын. Эшиги кулпуланып экенин көрүп, босогодо жөлөнүп турган бир жуп лыжаны алып, бутума кие коюп, чыңкылдый сызып жөнөдүм. Токойчунун ити да арсылдап кууп алды. Ылдамдыгым шамалдай. Эми жетпессиң деп артыма кылчасам, иттен дайын жок. Каракчы болсо токойчунун баласынын чанасына отуруп алып, эдиреңдеп кууп келаттыр. Анын ылдамдыгы да меникинен кем эместей. Бир окумда лыжамды токтото албай алактап келатып, бийиктиги 10 метрдей жардан учуп түшүп карга батып калдым. Көп узабай каракчы да жаныма келип түштү. Оптулуп ордуман тура берерде каракчынын чанасы далыма тийип, кайрадан карга жабыштыра койду. Турууга дарман калбады. Кыңк этпей тагдырдын жазмышына моюн сунууга аргасыз болдум. Анын көзүнө тик кароого даабайм. Ортобузда кардын үстүндө жаткан андатыр тумагыма көзүмдү далдаладым. Берки деле кый-чый этип энтигип дем ала албай калыптыр. Бирок анын дагы эки көзү тумакта. Акыры
Кудай жалга кыр, деди каракчы, энтигип күйүккөнүн баса албай жатып. Соопчулук үчүн алдагы тумагыңызды кайдан алганыңызды айтып коюңузчу. Тумак издеп барбаган жерим калбады. Кыргызстандын дүкөндөрүндө андатыр тумак деген болбойт экен. Ушул сукта момундай баш менен тумаксыз көргөн күн курусун деп, каракчы бир тал түгү жок кашка башын канк дедирте лыжаны таягы менен ургулады. Мен иштин жагдайын түшүнөр замат сен делип ордуман туруп, тумагымды көөп башыма кийдим. Каракчы болсо дагы эле күйүккөнүн баса албай энтигип, эки көз менин тумагыман албай, турууга алы келбей карга батып жатты. Чыгарманын автору Доронбек Садырбаев. Аңгемени көркөм окуган, үндөштүргөн Эрнест Кыяз. Урматтуу YouTube каналдын катталуучулары, кыргыз жазуучу акындарынын чыгармаларын, кыргыз адабий китептерин үндөштүрүү, аудиолоштуруу боюнча ушул платформага, долбоорго каржылай колдоону кааласаңыз, экранда көрүнүп турган номерларга, эсептерге акчалай каржы которсоңуз болот. Мээнетти баалап укканыңыздарга чоң рахмат. Бар болуңуздар.